үгіт іштері жүрді. Абдан чоң талаш тартыш болды, қарама қарсылықта болды, қара пиарлар судай құйылды. Эми бүгүнкү күндө ушул токтоолукту экинчиден кечиримдүү болуш керегин каалайт элем да. Анткени шайлоонун шайтан оюндары менен мындан ары да мамлекеттин ичинде кандайдыр бир чыңалуулар болуп кетпеш керек да. Шайлоо ошо бүгүн түнү саат 8-де бүтүш керек. Эми бизде байкоочулар бар. Ар бир талапкерлер өздөрүнүн байкоочуларын коюшту. Эми карап көрөбүз. Бейөкмөт уюмдары да катышып атат. Анан кийин 2015-жылы мына премьер-министр болуп турганда мен жанагы биометрикалык маалымат негизинде шайлоо болот деп ушуга абдан катуу туруп парламенттик шайлоону өткөзүп бергенбиз. Мен ойлойм 8:30-да, 8:40-да шайлоонун жыйынтыгы чыгыш керек. Алдын ала жыйынтыгы чыгыш керек. Анткени жана биометрикалык маалымат атайын окуй турган урналар ошо тез жыйынтыкты берет да. Кандай максатта болот эле? Кыргызстанда жаңылануу максатында көптөгөн миллиондогон элдер кандай маанайда добуш берип атса, ошондой маанайда добуш берилип, Кудай буйрса берекесин берсин добуштар. Билесиздер, 3 жолку шайлоодо биз колубузга кармап турган жеңишти алдырганыбызды билесиздер. Мен дайым тынчтыкка, мыйзамдуулукка чакырып келгенмин. Мунусунда эл эмнени талап кылса ошого даярбыз. Эл дагы тажап бүттү да ушундай баягы мыйзамсыздыктан баары бир биздин айткан болбойт экен дегенден ошондуктан үмүт отун жандыруу максатында эл кандай талап кылса элдин талабын аткарганга даярбыз. Кичине суроо да. Ушул шайлоо кандай өтөт деп ойлойсуз? Таза өтөт деп ишенесизби? Себеби таза өтөт деп акча берилет же болбосо бийликтерден кысым болот деп айтылып келет. Берип атат. Акчаны берип атат. Bir kança мындай bir далилдерди бүгүнкү күндө жазып алган, азыркы саатка чейин жазып алгандары бар. Буюрса, күндүн жүрүшүндө биз алардын баарын жыйнап отурабыз. Таза өтүп аткан жок, башынан эле таза эмес башталган. Мамлекеттин башчысымын деген киши менен өкмөттүн башчысымын деген киши жел тамандай болуп чуркап жүрүп атканы Кыргызстанда. Бул абдан жакшы эмес көрүнүш, бул өтө уят көрүнүш. Бул туура таза шайлоонун өтүшүнө болбойт деген бир далил. Бир карасаң бир жерде, бир карасаң бир жерде болуп эле жанакы Рүстөм жөнүндө дастан деген кино бар эле илгери. Андамын, мындамын, бармын, жокмун деген. Ошол Тулат сыяктуу болуп экөө чуркап жүргөнү бул өтө уят маселе. Эл эмнени талап кылса ошол кадамды толугу менен аткарууга даярбыз. Менимче эл тажап бүттү. Эл жаңыланууну каалап атат. Өзгөрүүнү каалап атат. Эгерде элдин талабын дагы да басмырлап коебуз, 2010-да, 2015-тегидей кылып десе терең жаңылышат. Бүгүнкү күндө саясатчыларыбыз элдин өзү өзгөрүүгө даяр болуп калганы көрүнүп турат, аны сиздер да байкап турсаңыздар болот. Мүмкүн эмес, экинчи турсуз шайлоо бүтпөйт. Муну бөркүндөй көрүш керек. 3% баркы менен чыккан Жээнбеков кантип эле бүгүнкү күндө ошол заматта 25 күндө 50-ден ашып кетсин. Экинчи тур болот. Сөзсүз түрдө болот. Себеп мен ошону айтайын деп атам. Башка маселе мен ким менен калам, буйрса, Кудай кааласа. Эмне дейсиз? Дейле отушка жетем деген ишенимиңиз кандай? Ишеним болбосо шайлоого чыгыштын кажети жок. Анан реалдуу болуш керек. Таптакыр жанакы 3% кадыр баркы менен Жээнбеков деле чыгып атпайбы? Аны мен айткан жокмун, Атамбаев айтты да, туура 3% эле башында. Азыр эми соңку 25 күндүн ичинде биз аны 40%га чыгарып койдук деп. Эми
калем менен чыгарсаң чыгара бересиң, бирок элдин көкүрөгүнөн орун табыш бул башка нерсе. Сиздин прогноз боюнча экинчи турга кимдер чыга алышы мүмкүн? Менимче ушу экөөнүн бирөөнү чыгарат. Экинчи турга көрөбүз кимиси калай. Башынан бери эле негизгибиз деп жүрүп атпайбы, ошолордун бирөөсү калса керек. Рахмат, жакшылык болсун баарыңызга. Анан таза шайлоо болуш керек, болбосо эртеңки турмушубуз күмөн болуп атат. Ошол себептен мен бүгүн Кудайдан тилеп отурам, кашып бүгүн тынч шайлоо өтүп, эртең баягы күнүмдүк тынч турмушка өтүп кетсек экен депчи. Эми таза өтпөй калса, аны бичен тастыкташ керек. Маалымат чогулган маалыматтын негизинде караштырабыз. Мен үчүн кандай результат болсо дагы мен кабыл алам деп дебатта айткам. Мага элдин бичен тынччылыгы керек. Мен ойлойм, бүгүн эси таза шайлоо болсо, ошо элдерди куугунтуп калбаса, неме болбосо коркутуп үркүткөндөр да көбөйүп атат. Ошол мага мени колдогон элдер кол салып берсе, мага бир топ кол келет да. Ошо чашып кеткен үй бүлөлөр салып берсе, мен жакшы эле добуш алам деп ишенип отурам. Ең биринчи кадр саясатыны туура жүргүзүүдөн башташ керек. Себеби айтылгандай, кадр бардык нерсени чечет. Туура тандалган кадр жакшы ишке себепкер болуп, жакшы ишти алып барганга мүмкүнчүлүк шарт түзөт. Ошондуктан президентке караган номенклатурадагы кызматорлорду эң кесипкөй, иш билги, мекенчил уул кыздардан жакшы команданы түзүүгө иш аракетимди көрөм. Экинчиси, мамлекеттик кызмат ордуларды эски коррупционерлерден толугу менен тазалаш керек. Люстрация жүргүзүш керек. Бүгүн люстрация жүргүзүүдө бул учурдун талабы десем болот. Бүгүнкүдөй коррупцияланышкан бийлик эч качан болгон эмес. Мындай коррупцияланышкан бийлик менен кандайдыр бир алгылыктуу иштерди жасоо мүмкүн эмес. Эми бүгүн ушуга чейин мына биз 35 күндөн бери үгүт иштери менен жерлерде барып көрүп келдик. Бүгүнкү болуп аткан процесстерди көрүп, чын айтканда кичине үмүтүбүз бар болчу. Таза шайлоо болот деп. Бирок бүгүнкү мына азыр айрыкча мына жалпыга маалымат каражаттарынан көрсөтүлүп аткан маалыматтар ошол урнанын алдында келип карап, көрсөтүп, контролдоп добуш берип аткандыгы, акча сатуулар боюнча канча деген видеолор бүгүн мына интернетке чыгып атат, башка чыгып атат. Таза шайлоо болушуга ишенбей калдык, чын айтканда. Бүгүн акчанын жана бийликтин административдик ресурстун атаңдашы болуп атат десем болот. Эки тараптан тең олуттуу мыйзам бузуулар болуп атат. Бул баягы элдердин, шайлоочулардын тандоосуна түздөн түз таасир эте турган шарттар. Ошондуктан тилекке каршы биз күткөн таза шайлоо болбой калды деп айта алам. Бүгүнкү мына шайлоо процессиндеги нерселерди айла айта турган болсок да, урнанын алдына адамдар туруп алып, кимге кандай добуш бергени боюнча ачык көзөмөлдөп турат. Бул мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, жогорку кеңеште дагы шайлоолор болгондо алдына келип алып, бул боюнча канча ызы чуу болду эле, туурабы? Баягы добуш берүүдүн купуялыгы бузулду деп. Бүгүн ушул толугу менен көп жерлерде болуп атат. Айрыкча мына түштүк регионда болуп атат. Бул боюнча атайын мына телевидениеден да чыгып атат ар кандай сюжеттер. Ошондуктан бул биринчиси. Экинчиси, акчага сатып алуулар добуштарды. Бүт жерде ушул болуп атат. Үчүнчү, административдик ресурс. Мурда мамлекеттик кызматта иштегендерди гана колдонуп келсе, бүгүн тилекке каршы диний кызматкерлерди толугу менен колдонуп атат. Бүгүн мына казиятта, муфтиятта иштеген балдарды бизге тарапташ болуп, ошол жок дегенде социалдык тармактардан биздин чыгарган агитациялык материалдарды жайылткан адамдарга да басым жасап, эмне үчүн ошого жасап атасың, эмне үчүн анын материалдарын жайылтып атасың деген басымдар болуп, мындан кийин башка бир талапкердин материалдарын жайгаштырып тургун деген көрүнүштөр. Албетте бул биздин бийликке дагы бардыгыбызга эле авир алып келбейт. Ошондуктан ушуга окшогон нерселерди айтып кете алам. Жерлерге барганда атайын уюштурулган баягы жолугушууду
үзгүлтүккө учуратуу боюнча иш аракеттер болду. Ошол эле имараттарды бербей коюп, же болбосо кандай бир аянтчада жолугушуу өткөрөлү десек, ошол жерден электроэнергия бербей коюп, же болбосо ошол жерге шашылыш түрдө бир кандайдыр бир иш-чараларды уюштура коюу, ушундай бир тоскоолдуктар болду. Буларды эске албаганда жаңкы мен айтып кеткен олуттуу мыйзам бузуулар бул түздөн түз таза шайлоо өткөзүүгө, туура тандоого таасирин бере турган шарттар. Ошондуктан мен ойлойм, бул шайлоого биздин ичибиз чыкпай атат, копулубуз толбой атат. Эл өз каалагандай шайлоо жасай албады деп айта алам. Эми бардыгы жараткандын колунда. Бүгүн тигил өтөт болот деп айтыш кыйын. Ар бирибиз ушул экинчи турга өтөбүз деген үмүт менен коюп атабыз да. Баягы жеңилем деп эч ким күрөшкө чыкпайт. Биз да Кудайым буйрса жеңебиз деп аракетибизди көрүп атабыз. Балким биз чыгып калышыбыз да мүмкүн. Кстати, ошо дополнительный участок боюнча көрүп атабыз, студенттерди алып барып 200-300 адамды тизип алып барып, тизмектеп баарын өткөрүп атканын көрүп атабыз. Албетте алар кимге берери уже мындай белгилүү десек болот да. Бул эми мурдатан болуп келген, азырдагы мына биз ыймандуу бийликпиз, биз мындайларга барбайбыз деп ушулар жасап аткандыгы мен ойлойм бул туура эмес нерселер. Мыйзамда каралган бүт чараларды көрөбүз. Бирок мыйзамга жатпаган азыр ар кандай баягы телефон сүйлөшүүлөр жана башка бир башаламандыктарды уюштуруу боюнча иш аракеттерди көрсөтүп, мындай элге бир коркунуч сезимдерине жүрөгүнө салып, ушундай нерселер болуп атат. Андай нерсеге барбайбыз. Биз мындай мыйзамдуулукту туу туткан жигиттерденбиз, мекенчил, патриот жигиттербиз. Ошондуктан кандайдыр бир мыйзам бузулууга, башаламандыкка алып бара турган жолдорго барбайбыз. Бирок мыйзам чегинде каралган өзүбүздүн укугубузду толугу менен колдонобуз.